Президент Садыр Жапаров болсо 2024-жылдагы декларациясында 1 миллиард 163 миллион сомдон ашык каражатын легалдаштырганын, ири соода борборго, 2 жер тилкесине жана 100 000 сомдук унаага ээ экенин жазган. Ал эми 2022-23 жылдардагы декларациясында 2,7 миллион сомдук акчалай киришесинен айыл чарба багытындагы жери жана жакын тууганына катталган 17 чарчы метрлик имаратынан тышкары эч нерсеси жок экендигин жазган болчу. Былтыр президент өзү 2 миллион 200 000 сом, жакын тууганы 29 миллион 700 000 сом киреше тапканын көрсөткөн. 2024 жылдын башында ал мурда башкалардын атына катталып турган 20 миллион долларлык мүлкүн легалдаштырганын жар салган. Америка Кошмо Штаты дүйнөдөгү жападан жалгыз супердержава, эң бай өлкө. Анын президенти дүйнөдөгү эң чоң кызмат адамы. Ал Вашингтонда 8 бөлмөлүү үй ижара жалдап, ошол жерде жашаймын деп чечти. Дүйнөдө экинчи экономикалык держава бар. Бул Германия. Меркель азыр 4-чү жолу канцлер болсом деп турат. Дүйнөдөгү эң таасирдүү аял, эң таасирдүү саясатчылардын экинин бири. Ал көп кабаттуу үйдө 4-чү этажда квартира ижарага алып жашайт. Айылда загородный дому бар. Сүрөтүн көрдүм, 1 этаж мансарды бар, кадимки эле биздин карапайым кыргыздын үй экен. Бул өлкөлөрдө улуу болсоң кичүү бол деген баалуулук орун алыптыр. Бул өлкөдө жөнөкөйлүк, жупунулук улуттук идеологиянын, мамлекеттин саясатын деңгээлине чейин көтөрүлүптүр. Бул элдин жетекчилери элинен ыйбаа кылып, эл эмне дейт экен деп тартынып сыйлап турат экен. А биздечи? Биз СНГ өлкөлөрүндө 15 доллар менен минималдык айлык акы боюнча эң акыркы орунда турат экенбиз. Тажикстанда бизден өтүп кетиптир. Биз СНГ өлкөлөрүндө балдардын өлүмү боюнча 1-чи орунда турат экенбиз. Biz СНГ өлкөлөрүндө bir адамга карыздын көлөмү боюнча 1-чи өлкөдө турат экенбиз. Муну кыргыздар мышыгы ыйлап турат деп коет. А биздин бийликтегилер, атка минерлер кандай жүрүн турум кылат? Баш аягы 10 гектар жерге, ортосуна аларча суусу шаркырабагы бөлүп турган территорияга хан сарай куруп атат. Эмне Обама кура албайт беле? Эмне Меркель кура албайт беле? Элибиз мөңкүрөп карызга батып турганда эмне кылып аласың деп. Ээсин тааныбай эсирген, элдин пикири менен эсептешпеген бийлик бизде пайда болуптур да. Мындай монументалдык курулушту императорлор, династиялык императорлор курган. Менин бийлигимдин туруктуулугун, түбөлүктүүлүгүн билдириш үчүн, элдерди баш ийдириш үчүн. Мына бизде кандай идеология калыптанып жатат? Бул эл менен эсептешпеген. Өзүм билем. Байлыкка чиренип, мансапка манчыркаган идеология. Өзүм билем деп, элди сыйлабай, конституция менен законду четке сүрүп койгондугу бүгүн айдан ачык байкалып калды. Укамбазга сенчу. Мен укамбазга он үчүн акча таппай атабыз. Элде чуркап турсунчу бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз, Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт, ушу баламды басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм, мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда 45 000 доллар акча каражаты керектөлүүдө, бизде андай сумма жоктугунан улам
аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда банк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Oyuna makul bolbogan adamlar da al el davaldında. El düşmanı, el buzukçusu dep jarıyalap, hukuk korgоо organlarına alardın bir nersesini taap bar bolsa, jok bolsa da kama dep açık öz uyuşturup özü buyruk bere başladı. Gраждандык aktivistlerge, jurnalistlerge öz oyum menen makul bolbosa tüzdөн tüz hakarat görgüze başladı. Kırgızdın bir bağlılığı var. Sözge jığıl деген. Жаш бала айтса дагы аксакал болосун бу, падыша болосун бу, биз сөзгө жыгылышыбыз керек. Биз туура эмес жолдо кетип отурабыз. Осман, Иса, төрөбай, молодой болсоң дагы аксакал болуп калдың. Биз туура эмес жолдо кетип атабыз. Бирөө дагы туура эмес кылып атасыз. Коюңуз деп айта турган адам калбай калды. Азыр бирөө андай болбойт деп айта албайт. Башал десе бөркал, КТР, ЛТР, бар жөнелме ачык мындай жамандап отурат. Бирөө шеф туура эмес деп айта албай калды. Бул аңга чүрөт. Бул жакшылык эмес. Биз айтпай койсок жамандык кылган болобуз. Урматтуу депутаттар, мен өткөндө да айткам, дагы айтам. Өлкөнүн тарыхы сиздердин колдо. Мындай туура эмес жолду оппоненттерди куугунтуктоо, массалык түрдө жамандоо, бул ар кандай саясий режимдин акыркы өмүрүнүн белгиси, бул агониянын белгиси. Урматтуу депутаттар, мен айтып атам, конституция сынды, элита сынды. Эгер эл сынса, биз кайра турбайбыз. Президент өзүнө берилбеген укуктарды мурун жаап жасырса, азыр ачык пайдаланып, элдин алдында зордук зомбулук менен башкара баштады. Биз ошону токтотойлук деп атабыз. Биз шайлаган өкмөт сиздердин алдыңыздарга келип отчет берип, бул ишти кылайык деп бир жылдык программасын ушул жерден бекитип кетсин деп атабыз. Жерлерге барганда улуу урматтуу парламенттин тапшырмасын аткарып атам дегендей болуш керек. Менин кыскача айтар дегеним ушул. Өлкөнү туура жолго буруу, конституцияны калыбына келтирүү. Бул сиздердин колуңуздарда. Биз үй бүлөлүк башкаруудан кетебиз деп 10-жыл аракет кылып, кайра 10-жылга барып калдык. Ал куралданбаган көз менен ар бир эл көрүп турат. Биз көзүбүз көрбөсө болду деп көрмөксөн болгонубуз менен ал маселе өзүнөн өзү жок болуп кетпейт. Мен 5-чи президентти көрдүм. Үчөө менен элдешкис душман оппозицияда жүрүп, мыг алсам дагы, квитанциясын алып коюп коем. Эч ким мага тийише албайт. Ошон үчүн коркпойм. Сактык менин ар бир клеткама чейин кирип, инстинкт болуп калган. Урматтуу депутаттар, мен болгону өлкөнүн келечеги үчүн кооптонуу бар экендигин, ал реалдуу, негиздүү экендигин сиздерге айтып, тарыхый жоопкерчиликти колуңарга алгыла деп дагы бир жолу суранганы гана бул жерге чыктым. Көңүл бургандыгыңыздарга чоң рахмат.